Достук командасы азыр Кыргызстанда Мен эмдеген команданын бири. Достук командага мындай оюн көргөзүш дагы көп иш кылыш керек да. Түскөл областынын эң мыкты деген Мурас командасы мына высший лигага кирип, бүгүн жакшы оюн көрсөттү. Бирок ушул даярдыкка бир аз бизге баягы материалдык жактан колдоо жагы аябай, мындайча айтканда, алсырап атабыз азыр. Негизи чыкканда алдыга чыга алсам старттан алам деген эле үмүттө болчу. Ошону орундалдыкчы. Bir жарым тайм менен жакшы кармаштык да, андан кийин аттар бир аз балдарда жетишпестиктер бар. Мурас командасын биз Көлдө февраль айында поколение оюн өткөзүп ошол жерден аныктаганбыз. Анча-мынча 2-3 бала травма болуп алмаштырылды. Сары Өзөндөн Бекназар Аматовду алдык. Биз буга чейин дагы даярдыкты ушул биринчиден ушу биздин Үсүкөл областындагы улуу агаларыбыз, атка минерлерибиз мындай чоң адамдарга көп кайрылыш кылганбыз, көп мындай жардам сураганбыз, бирок тилекке каршы мынакей эч кандай жардам бизге бере алышкан жок тийиштүү деңгээлде. Өзүңүздөр көргөндөй мынакей балдар жакшы оюн көрсөтүштү, бирок ушул бул көкбөрү оюнунда эң негизги маселе бул каржы маселеси да. Баарыңыздар билесиздер, түшүнөсүздөр. Ушу менен дагы бир сыйра ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетет элем. Ушу биздин көптөгөн байкелерибиз бар, мынакей жогорку кеңеш десек, жогорку кеңешинде, жогору жакта иштетсек, жогору жактарда иштешет. Ушул эле көкбөрүнү көрүп отурушат. Келип мынакей бир салымга 5000 сом деп айтып атышат. Бизге ошо 5000 сомдун салымы деле мындай өтө чоң нерсе эмес да. Бизге ушу материалдык жактан ушу атты бир аттарды, ушу балдардын бир муктаждыктарын чечип берсе, ошо чоң жардам болот эле деп мындай айтып койгум келет да. Эң негизги көкбөрдө ушу. Азыр мынакей балдарыбыз мынакей кээ бир жерде билесиздер, жаракат алып калышат. Булардын да мына ар бирөөнүн аркасында үй бүлөсү турат, ата энеси турат. Анын баарына биз жоопкерчилик алабыз. Ошол ат күчтүү болсо, ат мыкты болсо, баланын жаракат алышына дагы мындай көп себеп болбойт да. Ошондуктан мен чакырып кетет элем ушу биздин атка минерлерибизди, ушул байкелерибизди мынакей материалдык жактан мындайча айтканда өтө мындай чыңалган көп ушу көлдүк агаларга, байкелерге айтып коет элем да, ушу көкбөрүгө ушу биздин эле намысыбыз эмес, бул көкбөрүчүлөрдүн. Бул ошол Көл областында 500 000 адам жашаса, ошолордун баардыгынын ар бирөөнө тийиштүү намыс бул. Ошон үчүн ушуну колдоп бир балдарга бир аз көңүл буруп коюшса деп мен дагы бир сыйра айтып кетет элем да.